Түз эфирде күндемий маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бажыдагы башаламандык. Мамлекеттик бажы кызматында көмүскөлөнгөн кыңыр иштер барбы? Ишкерлер эмнеге нааразы? Жалалабадда шектүүнү кармоо учурунда баласы атасына болушуп милиция кызматкерлерине кол салып мушташ чыккан. Бири-бирине кол көтөргөн тараптардын кимиси туура кадам жасады. Кыргызстанда кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Жалалабад жана Ош облустарында. Шайтан менен адамдын байланышы. Баткен театры Маң Миң бир түн спектаклинин бет ачарын өткөрдү. Россиядагы мигранттарга соц тармактардагы террордук азгырыктарга алданбоо эскертилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү социалдык тармактар жана Telegram сыяктуу мессенджерлер аркылуу жарандарды жашы жети элек балдарды Орусиянын аймагында террордук актыларга катышуу үчүн активдүү жалдоо жүрүп жатканын эскертет. Жалдоочулар негизинен таанышуу сайттар аркылуу иштешип, аялуу адамдарга, депрессияга кабылган же кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылган адамдарга, маданий, улуттук жана башка социалдык багыттар боюнча ар кандай топтордогу кат алышууларды талдоо аркылуу жабырлануучуларды аныктоодо. Өкүлчүлүк Орусиянын аймагында жашаган же убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды ар кандай чагымдарга алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, ар кандай акцияларга катышпоого, ошондой эле балдарды көзөмөлдөөгө чакырат. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да айып тагылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча 27 мартта Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралган жараянда ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери коюлган. 27 мартта 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду 26 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алган. Ушул эле күнү Ош шаардык соту Тилек Матраимовду 1 айга, инилери Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 18 майга чейин камаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коомчулукка эскертет. Райымбек Матраимовго карата кылмыш жаза кодексинин 169 беренеси, эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222 беренеси, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо белгилери боюнча иш тергелүүдө. Бир тууган Матраимовдордун кармалышы боюнча интернет жана социалдык тармактардын кыргыз сегментинде деструктивдүү адамдар жана фейк аккаунттар тарабынан алардын кылмыштуу ишин актоо боюнча жалган маалыматтарды жайылтуу фактылары байкалууда. Деструктивдүү күчтөрдүн мындай аракеттери кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн имиджине, прогрессивдүү өнүгүшүнө жана туруктуулугуна коркунуч алып келет деп айтылат маалыматта. УКМК интернет колдонуучуларын бул факты боюнча чагымчыл маалыматтарды жайылтуудан алыс болууга чакырат. Ошондой эле коомдук саясий кырдаалдын курчушуна жана мамлекеттин коопсуздугуна зыян алып келиши мүмкүн болгон аракеттер үчүн кылмыш жана башка жоопкерчиликтер каралганын катуу эскертет. Мамлекеттик бажы кызматына кыңыр иштер барбы? Биздин редакцияга жеке ишкер тарабынан арыз келип түштү. Арыздануучунун маалыматында бажынын канттагы көзөмөл аймагында бир канча убакыттан бери тоскоолдуктар жаралып, ишкерлердин айласын кетирүүдө. Канттагы көзөмөл аймактын ачылганына дээрлик жарым жылдай болсо, ошол учурдан тарта ишкерлерге тоскоолдуктар бар экени айтылууда. Баалары кымбаттап, андагы шарттар начар. Бажы кызматы мындай дооматтарга эмне дейт? Кийинки материалда кенен сөз болот. Сүйлөшүп атып 50 000 төлөдүк. Биздикинче 30-тан ашка көтөрүлүп кеткен да. Бажы кызматында жашыруун кыңыр иштер али күнгө чейин токтой элек сындуу. Ага нааразы болгон ишкерлер биздин каналга арыз менен кайрылышты. Арыздануучунун айтымында анын Кореядан алып келген жүгү бажычылардын ар кандай шылтоосу менен өткөрүлбөй турат. Себеби документке ылайык сумманы эмес, башка бааны айтышып, бажы көзөмөлүнөн өткөрбөй жатышат. Ага ишкер макул эмес. 16 марттан бери ошол биз контейнерибизди чыгара албай жатабыз.
Анткени бажы инспекторлары айтуусу боюнча биз ошол товарларды высокий тариф менен растаможка кылышыбыз керек экен, бирок биз ага макул эмеспиз. Азыркы учурда бажы кызматкерлери колдон келбеген шартты коюп жатышат да. Хотя бизде инвойсто бүт бардыгы жазылган. Негизи бажы инспекторлары ошол категория менен бөлүш керек болчу да. Ар бирөөндө ТНВ код бар. Ошол аркылуу растаможка кылыныш керек. Бул көзөмөл өткөрмө аймагы кантка жакында эле бөлүнүп чыккан. Ишкерлердин айтымында ушул эле товарларына буга чейин Аламедин өткөрмө аймагында документке ылайык белгиленген сумманы гана төлөп келишкен. Эми бул аймагында ага дал келбеген суммаларды сурашкан. Бул жайдын мындай баа саясатына бизге арыз менен кайрылган ишкер гана эмес, башка дагы нааразы болгон товар ташуучулар четтен чыгат. Ушундай чоң маселе болгон үчүн таможнянын МТО Юнилабтагы өкүлдөрү несправедливо эле мондай иштерди чечип салып эле эмне ошол боюнча кылсаң кыласың, кылбасаң кылбайсың деп туруп эле ушундай дагы баягы эме ультиматум коюп ушундай эле эмеге жарга такап коюп атышат. Биз ошого кичине нааразы болуп атабыз. Мисалы бир лес Россиядан алып келип анан бир машина алып келип, лестин эмеси кымбатыраак экен, баарын ошо менен эле өткөзүшүң керек деген сыяктуу эле кылып атат да. Просто кече краны көтөрө албайт, анан ашыкча да бир аз акча сурапчы. 20 миңби ошондой болчу да, бир контейнер полный эме деп, жана биздикин кече 30-тан ашка көтөрүлүп кеткен да. Ошол жа бир аз нааразычылык койдум. Машина алып келгенсиз? Жок, машина эмес, корейский ополовка алып келгенбиз. Машиналар менен бирге келген да. Биринчи жолу алып келип атасызбы? Буга чейин да машина заказ кылганбыз. Анда жок, анда маселе болгон эмес. Келдик сразу. Бияка келгенден ошондой маселе болду да. Бул жайдын мындай жоопкерчиликсиз ишмердүүлүгүнөн ишкерлер гана эмес, айдоочулар да чыгымга кептелүүдө. Анткени алар тараптан өткөрүлбөй жаткан товарына айдоочулардын ар бир күткөн күнүнө акча төлөөгө мажбур болушат. Биз келгели бир жума болду. Ошо бир жумадан бери жүк түшүп атат негизи. Ошо тамактан кыйынчылык болуп атат. Мисалы биз 3 күн бекерге жатып бергенге ыраазыбыз. 3 күндөн ашып кетсе, күнүнө $100 бериш керек. Ошо тийиштүү, ошолорду ала албайбыз. Анан негизи Кытайга келсеңер Кытайдан беребиз дейт. Кытайга барсак ошо акчаны бербейт. Негизи тамактан кыйналабыз, жатактан кыйналабыз машинада. Водительмен мен. Мурда 2 жол болуп калды, ушундай болгондо. Ошо Жолнаптагы терминалга келгенден бери ушундай болуп атат. Бир жумага чейин сактап турат, анан жүк түшөт. Мурда баяк Дордойдогу терминалда болсок 3 күндө эле жүк түшөт, кетчи болчу. Бул жак бизге кайрылган вообще-то. Мен ушул эженин маселеси менен келип атам. Бул буйрса андай, биз так киришибиз керек да. Жогоруда биз айтып жаткан маселе боюнча тагыраак маалымат алуу үчүн ушул мамлекеттик бажы кызматына келдик, арыздануучу менен бирге. Бирок деген менен мындагы кызматкерлер жалгыз гана арыздануучуну ичкериге алып кирип кетишти. Бизди осто тоскоолдук жаратып, мында калтырышты. Мындагы негизги максат кандай мандем бар экен азырынча бизге белгисиз. Демек, алар бизге жооп берүүдөн, маалымат берүүдөн баш тартышты деп түшүнсөк болсо керек. Биз бул жагдай боюнча ишкерлердин маселеси кайсыл тарапка чечилди көз салып турмакчыбыз. Эскерте кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан бажыдагы коррупциялык иштерге бөгөт коюуну байма-бай эскертип келишет. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абди, Билал Уулу, Регион, Бишкек. Караколдогу бугу жана макиш базарлары мэрияга өткөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Каракол шаарындагы бугу жана макиш соода базарынын ээси кайра кармалганын билдирди. Атайын кызмат 28 мартта берген маалыматка ылайык, кармалган адам көп убакыт бою базарларда иштеген ишкерлердин акча чогултуп, бирок алынган пайданын реалдуу суммасын фискалдык органдардан жашырып келгени аныкталган. Тергөөдө мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында базардын ээси өз ыктыяры менен аянты 1,14 гектар, наркы 233 миллион сомдон ашкан макиш жана бугу базарларын Каракол шаарынын мэриясына өткөрүп бергени айтылды. Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында болгон жол кырсыгынан Ысык Көл райондук санэпид борбордун башкы дарыгери, жолдошу жана айдоочусу каза болгонун атылган борбор тастыктады. Эске салсак, үрөй учурган жол кырсыгы кече 27 мартта балыкчы Ананнева Каракол жолунда болгон. Анда санэпид борбордун кызматтык унасы менен автокөлүк кагышып, 3 адамдын өмүрү кыйылган. Санэпид борбордун башкы дарыгери Алина Токтоназарова жумуш боюнча Чолпон Атадан балыкчыга чогулушка бара жатып кырсыктаган.
Марқұм 52 жашта болчу. Бул тармакта 26 жылдан бери иштеп келе жаткан. Райондук санэпид борборунун 2021 жылдан тарта башкарып турган деп жазылат маалыматта. Унан ичинде башка дарыгердин күйөөсү да болгону айтылды. Айдоочу 3-ө кырсык болгон жерде үзүлгөн. Бишкекте жүргүнчү автобустун контроллоруна кол салды. Бүгүн 28 мартта эртең менен коомдук транспортту текшерүү учурунда номер 169 автобустук каттамдын жүргүнчүлөрүнүн бири контроллорго оозго алгыс сөздөрдү айта баштаган. Жүргүнчү жол кире акысы тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Кырдаал сүйлөшүүнүн чегинен чыгып, коомдук транспорттун кызматкерине кол көтөрүүгө жеткен. Жүргүнчү контроллорду бетке бир нече жолу уруп, окуя болгон жерден качып кеткен. Кол салуунун натыйжасында коомдук транспорттун кызматкери бетинен жарат алган. Учурда алган жараттарынын оордугу медициналык текшерүүлөр аркылуу аныкталып жатат. Тулпар компаниясынын өкүлүнүн айтымында укук коргоо органдары кол көтөргөн жаранды издөө жана кармоо боюнча активдүү иш-аракеттерди баштады. Жалал-Абадта кылмышка шектүүнү кармоо учурунда атасына болушкан 17 жашар баланын видеосу тараган. Окуя боюнча Жалал-Абад облустук милициясы маалымат берип, алар шектүүнү бир нече жолу тергөөгө чакырганын айтууда. Бирок шектүү жаран келбегендиктен мажбурлап алып келүүгө туура келгендигин билдирди. Маалыматка ылайык, Нокен райондук милициясына видеодо кармалган жарандан жабыр тарткан тарап арыз менен кайрылган. Тактап айтканда 4 март күнү Кочкор Ата шаарында менчик күзөт кызматынын кызматкерине 6 жаран таш, кыш, таяктарды курал катары колдонуп, зомбулук көрсөткөндүгүн, аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Кече 27 мартта Жалал-Абадта милициянын атайын отряды кылмышка шектүүнү кармоо учурундагы тартылган видео социалдык тармактарда желдей тарады. Бул окуяны Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы да тастыктады. Тасмада шектүүнүн 17 жаштагы баласы атасына болушуп, кармоо иш жараянын жүргүзүп жаткан спецназды секирип тепкени тартылып калган. Нокен районунун 1984 жылы туулган тургунуна бир нече ирет тергөөгө чакыруу жөнөтүлгөн. Бирок ал тергөөгө келбей жүргөндүгүнө байланыштуу 2024 жылдын 27 март күнү аны Кочкор Ата шаарынан милиция тарабынан кармалган. Кармоо учурунда окуяга кармалган жарандын 2006 жылы туулган уулу аралашып, ошол жерде кармап жаткан милиция кызматкерлерин тээп жиберген. Бул окуя боюнча азыркы учурда Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран 1984 жылы туулган Нокен районунун тургуну. Кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал ортодо бул окуяга байланыштуу экинчи видео жарыяланды. 4 мартта тартылган ал тасмада биринчи видеодо шектүү катары кармалган жаран күзөт кызматына кол көтөргөнүн ачык көрүүгө болот. Тактап айтсак, Кочкор Атадагы базар көп жылдан бери эки бир туугандын талашында калган. Бир тарабы жеке күзөтчүлөрдү жалдап, базарга эч кимди киргизбөө тапшырмасын койгон. Бирок экинчи тарап базарга кирүү аракетин көрүп, кайтарып турган күзөтчүлөргө кол салган. Жеке ишкер менен келишим негизинде биз шаардын базарына барганбыз. Өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүү максатында жумуш жүрүп жаткан учурда белгисиз тараптан аялдар, кишилер келип кол салуу болду. Кол салууда балдар жаракат алышты. Кирпич таяктар менен, таштар менен. Биз тараптан эч кандай кол көтөрүүлөр болгон жок. Биз өзүбүздү коргоо максатында персовый баллончик колдондук. Бирок бунусу аябай ачча болуп кетти. Форманы сыйлаган жок. Элдер эми цивилизация кичине тартипке келиш керек. Эмне бар, эмне жок сүрүштүрүп, сураштырып башталат. Келип эле кол салуу болуп кетти. Алдындай нерсени күткөн эмеспиз биз дагы. Күч түзүмдөрүнө кол көтөрүп, баш ийбегендерге мыйзамда жаза каралган. Мындан улам тартипсиздикке баргандарды мыйзам чегинде жазага тартып, башка да жарандарга сабак болушу керек дешет ийимдин ардагери. Баш ийбесе, теги жанагы кишилер болгон ошондой окуялар болсо, милиция кызматкерин айтканына баш ийбесе, бул күч колдонгондун мыйзам чегинде күч колдонгондун акысы бар. Күч колдонуп, жанагындай ушу тапшырманын негизинде алып келип бергенге тергөө амалдарын жүргүзүш үчүн. Эми жанагы жерден биздин балдар барып, дайын тапшырма менен барып жанагы кишини алып келип атат.
Эми жанагы баласы шага алып ортодон биздин сотрудниктерге бул күч колдонуп атат. Бул деген мыйзамга жатпайт. Милиция кызматкерлер өз милдетин аткарып атат, ант берген. Анан ар ким келип эле каршылык көрсөтсө бул туура эмес деп эсептейм мен. Булар мыйзам чегинде чара колдонуш керек. Андай кишилерге милициянын айтканын кылыш керек, милициянын кызматкеринин айтканын чакырган жерге барыш керек. Бул бардыгыбыз мыйзамга башыбыз керек. Кочкор атада эки бир тууган көптөн бери жергиликтүү базарды талашып келишет. Бул боюнча регион телеканалынын журналисттери материал жасап эки тараптуу чагылдырган. Ал эми ошол учурда да жеке күзөт кызматына кол салган тарап биздин кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан. 18 адам жерин бузуп чыгып атат, мыйзамсыз. Түшүнөтасыңбы? Соттун чечими бар деп атат. Соттун чечими бар дей берет. Де болсо сот аркылуу бизди чыгарып койсун берди. Түшүнөтасың? 27 мартта Кочкор Ата шаарында кылмышка шектүү кармалып, ал каршылык көрсөткөндүктөн ага күч колдонулган. Бул учурда анын 2006 жылы туулган уулу спецназдын кызматкерлерине кол салган. Атасына болушуп милиция тарабынан уур тепки жеген бала азыр ооруканада. Милициянын иш аракетине баа берүү үчүн жабыр тарткан тараптын жакындары прокуратурага кайрылганы айтылууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. 27 мартта Ош шаардык соту көчөдө бейтаныш кызды уят сөз менен шылдыңдаган 23 жаштагы блогер Нурболот Турганбаевди 5 суткага убактылуу кармоочу жайга камакка алды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Ага укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси менен айып тагылды. Мындай жоосун үчүн адам 5500 сом айыпка жыгылат же 30-дан 40 саатка чейин коомдук иштерге тартылат. Ошондой эле 3-төн 5 суткага чейин камакка алуу жазасы да каралган. Ош шаарында Достук көпүрөсүндө кызды шылдыңдаган Саян деген ат менен белгилүү блогерди милиция 27 мартта Бишкектен Ош шаарына жеткирген. Блогерге чара көрүү өтүнүчү менен активист Азамат Ормукеев кайрылган. Ушундай эле мазмундагы арыз менен 26 мартта Өзгөн районунун тургуну блогер шылдыңдаган кыз да кайрылган. Ал 25 мартта Достук көпүрөсүнөн өтүп баратканда белгисиз адам видеого тартып, уят сөз айтканын, аны кийин интернеттен көргөнүн билдирип чара көрүүнү суранган. Кыргызстандын президенти жана өкмөттүк делегациялар үчүн жаңы учак сатып алынды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Airbus 320 учагы бүгүн Манас аэропортуна конду. Аны суу аркасы менен салтанаттуу тосуп алышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын жана аскердик техникалар, алдыңкы медициналык жабдуулар жана коомдук транспорт республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынып жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, 2002 жылы чыгарылган Airbus A320 учагы бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алынып, президенттин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилди. Эми эмдүү албаган балдар мектеп жана бала бакчага кабыл алынбайт. Мындай санитардык буйрук Саламаттык сактоо министрлиги менен Санепит көзөмөл борбору тарабынан чыгарылды. Анткени акыркы мезгилде кызамык тездик менен жайылып, жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Тилекке каршы 9 бала бул илдеттен каза болгону маалым. Мындан улам вакцина алууга каршы турган ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кызамыкка каршы эмдөөнүн экинчи этабы Бул тууралуу толугураак кесиптешим Асель Сыдыкова сөз кылат. Кыргызстан боюнча 9 бала кызамык оорусу башталгандан бери 9 бала каза болду. Эмне үчүн алдындан кымбат балага прививкада отказ кылган үчүн ата-эне жооп бербейт. Бул өзүнүн өзү курмандыкка чалуу менен барабар да. Канча күн болуп жаткан? Кыргызстанда кызамык 9 адамдын өмүрүн алды. Жугуштоору болуп көрбөгөндөй тез жайылып, миңдеген балдар ата-энелери менен бирге оорунун азабын тартты. Илдетке кабылгандардын 95% эмдөө албагандар. Убагында эмдөөсүн алыш керек экен, прививкасын. Биз мурунку балдарымды алганмын, кызамык болгон эмес. Мундо убагына жетпей алып калдык эле. Анан 10 айлыгында прививкасын алып калдык, кызамыктыкын. Анан кийин 11 айлыкта кайра неме болуп кетти. Аны ошону убагында чакырганда, убагында алып туруш керек экен. Окол сайганда өзүмө сайгандай болуп атат. Мындай кислороддо жатса өзүм жаткандай болуп атам. Эч кимди бала баса оорубасын экен. Илдет айрыкча 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында көп катталат. Эми бул курактагы балдар эмдөө албайын бала бакча жана мектепке кабыл алынбайт. Мындай санитардык буйрук Саламаттыкты сактоо министрлиги менен Санепит көзөмөл борбору тарабынан чыгарылды. Бала бакчага кабыл алып атканда эле
сөзсүз түрдө медициналык картасы менен текшерип, ошол боюнча кабыл алынат. Бүт анализдер тапшырылат. Форма 63 деп койду. Ошонусу болмоюнча баланы бала бакчага кабыл алынбайт. Баланын ден соолугун биз биринчи орунга коебуз. 9 айдан баштап 7 жаш кошулуп балдарга баарына чекеден вакцинациялар жасап жатабыз. Бул деген кызылча кызамык оорусунун аябаганда күчөп кеткенине байланыштуу. Бул компания бизге мамлекет тарабынан вакцинация алып берилди. Ошондуктан алып келип түшүрүлүп бергенден кийин биз жалпы областка тараттык дагы бүгүнкү күндө бардык область боюнча вакцинациялар жасалып жатат. Билим берүү мекемелери санитардык талаптарды аткарууга милдеттүү. Ушул тапта эмдөөгө каршы турган балдардын ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүрүп, билим берүү мекемелеринде эмдөөнүн экинчи этабы уланууда. Бул боюнча биз жергиликтүү поликлиникалар менен биргеликте ишке алып барып атабыз. Алардан өзүнчө бир бригадалар түзүлүп, атайын мектептерге барып ошол жерде эмдөө жүргүзүп атат да. Анан эми действительно кээ бир мектептер, кээ бир ата-энелер ошондой эмдөөдөн баш тарткандар болуп атат, бирок аларга да биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо бир баладан бир нече балага жугуп көбөйүп кетиши мүмкүн экендигин түшүндүрүп, ошолор боюнча эмдөөнү жүргүзүп атат да мектептерде, бала бакчаларда. Диний караштар менен албайбыз, ал мүмкүн эмес, андай дешип шылтоолор менен албай атат, отказ жазышып атат. Ошон непривитый балдар көбүнчө 100% ошолор ооруп калып атат. Эмне үчүн аларга прививка алал, алтындан кымбат балага келгенде эмдөө арам болуп калат да. Ал түшүнүктүү элден суранат элем. Мындай биз медиктер жетиштүү түшүндүрө албай атабыз. Элде болор сөздөрдү айтыш керек эмес да, болушунча эмдөөгө алдырган аракет кылыш керек. Динде дарыланууга, эмдөөгө эч кандай тоскоолдук жок. Оорулардын алдын алуу үчүн мамлекет тарабынан тастыкталган вакциналарга каршы чыкпоо керек деген дин өкүлдөрү эскертет. Ажыга жөнөгөн ажыларыбыз дагы ошо ковидке каршы үкөлөрдү алып, андан кийин кетип атышат. Динибизде эч кандай бир каршылык келбейт бул нерсеге. Сөзсүз түрдө ошондой бир оорулардын алдын алуу үчүн эмдөө динге каршы келбейт. Бейле кетсек, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсеби боюнча кызамык бир жылда 100 миңдей адамдын өмүрүн алып келет жана алардын басымдуу бөлүгү балдар. Уюмдун адистери кызамык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө балдардын өлүмүнүн негизги себеби бойдон калып жатканын белгилешет. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Алдыңкы 5 жылдыкта Кыргызстанда тоолорго, мөңгүлөргө жана тоолуу райондогу элдердин жашоо шартына көңүл бөлүнөт. Анткени президенттин жарлыгына ылайык 2023-2027 жылдары тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы жарыяланган. Анын алкагында жол картасы бекитилип, жаратылыш маселелерин чечүүгө багытталган глобалдык жана жергиликтүү деңгээлде өткөрүлүүчү иш пландар түзүлгөн. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жасалма мөңгүнү тоңдуруу ыкмасы Кыргызстанда эми жайыла баштады. Бул процесс алыскы жайыттарга жана айдоо жерлерге сууну жеткирүү, нымдуулукту сактоо жана экосистеманы жакшыртууга жардам берет. Мындай практика Жалал Абад облусунун Аксы районунда алгачкылардан болуп колдонулган. Ал жакшы натыйжа бергендиктен быйыл дагы 2 мөңгү жасоо пландалууда. Ушу керектүү шарттардын баарын изилдеп, тоолорго ушу атайын бир булакты табып, кышкы учурунда ошо булактан келген басым менен фонтанды уюштурат экен, ошого кышында ал тоңуп туруш керек экен. Ал тоңгондон кийин терек четин баары жашылданып, кадимкидей мөңгүнүн бир жакшы бир шарттарын түзүп берди. Андан кийин дагы ФАО эл аралык уюм тарабынан дагы бир мөңгүлөр жасалды. Өнүктүрүү төмөнкү элементтерди камтыйт. Эми Кыргызстанда табигый мөңгүлөргө жана тоо экосистемасын сактоого көңүл бурулат. Анткени 2023-2027 жылдары тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. Бүгүнкү күндө аймактарда 5 жылдык иш план боюнча маалымат кербени башталды. Жалал Абадта өткөн жыйында ири долбоордун маанилүүлүгү, артыкчылыктары жана экологияга кошкон салымдары боюнча маалыматтар берилди. Бул процесс бир гана Кыргызстанда эмес, бул бүткүл улуттар уюмунун мүчөлөрүнүн мамлекеттеринде 193 мамлекеттин ичинде ушул демилге кабыл алынып, иштер жүргүзүлүп жатат. Жыйынга Жалал Абад облусунун активдери катышып, экологияга байланыштуу суроо жооптор менен коштолду.
адистерди же болбосо өзгөчө кырдаалдар министр бөлүмүндөгү адистер жетиштүү деп ойлойсуздарбы, же өзүңүздөр барып ошол кыш мезгилинде бизге кайсыл жерге ыңгайлуу экенине жасалма мөңгүлөрдү уюштурууга жардам бересиздерби? Кара Көл шаары боюнча биз сунушубузду беребиз. Азыр ассоциациялар жазып атат. Муну мамлекеттик органдар эмес, долбоорлордун негизинде каржылоолор болуп атат. Ошолордун негизинде дагы эгерде түзмө-түз ошо депутаттар иштешебиз десеңиздер, биз байланыш телефондорун бергенге жана алардын адистерин тартып бергенге даярбыз. 5 жылдыктын жол картасы 3 деңгээлде пландаштырылган иш-чараларды камтыйт. Глобалдык, аймактык жана улуттук. Экологиялык маселелер маанилүүлүгүнө жана деңгээлине жараша ушул топторго бөлүнгөн. Жол картасын өз убагында жана кынтыксыз аткарылышын мамлекеттик органдар, улуттук статистика комитети көзөмөлгө алат. Максаты эми тоолуу региондорду бул бир гана экосистеманы эмес, ошол экосистемага байланыштуу элдин жашоо шартын да өзгөртүү. Элдин жашоо шартына бүгүнкү күндө көз каранды экосистемага көз каранды болуп жашаган элдин жашоо шартын жакшы жолго буруу. Мисалы үчүн экотуризм деп атабыз, экологиялык туризм, тоо туризми деп атабыз. Ушуга окшогон иш-чаралардын баары ушул планда каралган да. Мындай ири долбоорду ишке ашырууга Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, эл аралык донорлор жана Кыргыз өкмөтү колдоо көрсөтүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Баткенде алгачкы жолу Маң Миң бир түн спектаклинин бет ачары болду. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин пьесасынын негизинде кыргыз эл артисти Нурлан Абдыкадыровдун режиссерлук кылып, чыгарма элге тартууланды. Спектакль татаал сценалар, пластика, адаттан тыш эксперименттерди камтып, азыркы мезгилдин учурдун ачуу чындыгы чагылдырылды дешет өнөр адамдары. Баткен театры бул спектакль менен Туркияда өтүүчү фестивалга катышат. Жана премьерасы кече театрдын эл аралык күнүнө карата элге тартууланды. Шайтан алдады, шайтан аралады деп эле шайтанга төгүп коебуз го. Айгүл Бусурманкулова спектаклдин бет ачарына даярдып көрүп жатат. Ал шайтандын ролун аткарат. Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрдын тарыхында мындай татаал спектакль ойнолуп болуптур. Маң Миң бир түн деп аталып, Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынан алынган. Бул чыгарманы Туркияда өтүүчү фестивалга да даярдашууда. Султан Раевдин Маң деген пьесасына негизи спектакль коюлуп атат. Премьерасы болуп атат. Буну эл артисти Нурланбек Абдыкадыров келип коюп кетти. Бизге бир ай ичинде иштелип чыккан азыр чыгарма болуп атат. Маң бул негизи маңкурттар жөнүндө болот. Анан көбүнчөсү буну фестивалына кылып, бизде чет мамлекетке даярдаган үчүн ошондуктан ушул чыгармага алынды. Спектакль Казангаптын мейитин эне бейитке жеткирип, жерге бере албай жүргөн темир жол бекетинин жашоочулары жөнүндө шайтан менен адамдын ортосундагы байланыш, жиниккен коомдун кайда баратканын сүрөттөйт. Эламан Ашырбек уулу Казангапты жерге бере албай жүргөн маңкурттардын бири болгон Шаймердендин ролун аткардым дейт. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынын негизинде даярдалып, ошол маңкурт, Найман эне. Ал эми бул спектаклде мен өзүм ошол баягы Казангап деген болот. Ошону миң бир түндөн бери, миң бир жылдан бери эне бейитке көм албай, ары берип, ары чуркап, бери чуркап маңкурттар алып көтөрүп жүрө беребиз. Бул спектаклде мен Шаймерден деген баланын ролун аткарамын. Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры жыл сайын 2-3 спектакль даярдап сахнага алып чыгышат. Борбордон эң алыс жайгашкан бул театрдын көпчүлүк өнөрпоздорунун атайын актер деген наамы болбосо да, өзүнө берилген ролдорду чоң чеберчилик менен аткарып, эл аралык фестивалдарда байгелерге жетишүүдө. Мындан сырткары акыркы жылдары мамлекет тарабынан да маданиятка көңүл буруу өзгөргөн. 2 жылдын аралыгында театрларга өзгөчө көңүл бөлүнүп, маданият жаатында өзгөчө көңүл бурулуп, айлыктар көтөрүлүп, ошондой эле театрга материалдык базалар чыңдалгандан бери спектакльдерге акчалар бөлүнүп, бүгүнкү күндө өзгөчө бир жакшы элдин кулпулуна толгон спектакльдер даярдалып, элге тартууланып аткандыктан бүгүнкү күндө элдин келүүсү аябай жакшы болуп баратат.
Бул жерде иштегендердин 90% эл арасынан тандалып, эл арасынан чыгып келген таланттар. Анан акыркы 2-3 жылдын ичинде жогорку окуу жайды бүтүп келген мыкты актерлор, мыкты артисттер, адистер келип ушул жерде азыр эмгектенип жатат. Акыркы 2-3 жылдын ичинде ушул театрыбыздын кадр маселеси дагы өсүү тармагында десем жаңылышпайм. Мен өзүм дагы ушул Бишкектеги ушул искусство университетин бүтүп келип, ушул театрда бүгүнкү күндө администратор, уюштуруучу жана актер болуп эмгектенип келатам. Учурда облустук театрдын аты эле болбосо, бул жердеги шарттар райондук маданият үйүнүн деңгээлинде калган. Баткен шаардык бийлиги жер ажыратып берген. Кызматкерлер алдыда облустук театрдын заманбап имараты курулат деген ишенимде турушат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар алышалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.